аял киши бул нерсени көбүрөөк билсе керек деп ойлойм да. Үй бүлөлүктүн бакыттын сыры эмнеде? Үй бүлөлүктүн. Ушул нерсени мындай мен эң бир жашоодо изденип жүрүм. Мен мисалы мектепте да окудум, университетте да окудум, канча адамдар менен да аралаштым, бирок ушул нерсени мен именно ушул динден тапканыма мен мындай аябай сүйүнөм. Айтат го, Аллах разы болсун дейт, бирок Аллахтан деле биз разы болоюк деген нерсени мен ушул жерден тапканмын да. Себеби Аллахка шүгүрлөр. Мен чын диlimden шүгүр айтам, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чын диlimden салават, шүгүрлөр айтам. Себеби үй бүлөнүн бактылуулугунун чындыгында ислам берген. Себеби ислам менен үй бүлөдө эркек ордун табат, ата ордун табат, аял ордун табат, эне ордун табат, бала ордун табат, кыз ордун табат да. Кантип дегенде эркек үй бүлөдө башчы деди. Демек жоопкерчилик эркекте. Аял киши эркекке итаат кылат деди. Бул деген эмне десе, туура Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, аялыңар менен мындай келишкиле, бирок аларды камкордуңар кылат дейт. Аял менен келишиш кылат, бирок аял жетектебейт үй бүлөнү. Аял итаат кылып, ошол эркектин мал мүлкүнүн, бала чакасын баарыга ушундай неме коргоп берет да. Балдар эмне кылат десе, балдар динди түшүндүргөндөн кийин ата энени ыраазы кылыштыктын мындай көйгөйдү болуп калат. Бүгүнкү жашоодо бала 18ге чыккандан кийин өзү билгенин кылып калды. Жок, дин андай немени койбойт да. Дин четко тартип эрежелерди коюп берген Аллах Таала биздин жашообузга, бактылуу жашаш үчүн. Эркек башчы, аял жардамчы, итааткой эркекке, балдары ата эненин ыраазычылыгын таба турган бала. Чындыгында алардын урпагынын, населениясын уланта турган да. Биз кандай тарбия берсек, бала ошол тарбияны улантырып жашап кетет. Ошон үчүн балдарды мындай дин менен тарбиялаштык эненин ролу болгон үчүн аялдар биздин көбүрөөк жоопкерчилик, биз дин менен балдарды тарбиялашыбыз керек. И ошону мен өзүм дагы мындай сезип келем. Үйдө атабыз действительно башчы, биз Аллага шүгүр колубуздан келишинче итаат кылабыз, канчалык илимибизге жараша, балдарыбызга колубуздан келишинче ушундай исламий тарбияны берип атабыз. Балдарыбыз эч качан эметпейт. Куранда келген биринчи Аллахка итаат кыла, андан кийин ата энеңе ыраазы кылгыла деген сөз. Улукман сүрөсү түшкөн балдар үчүн. Мындайча айтканда, дин жеткениге миңден бир Аллахка шүгүрлөр айтам. Дин менен үй бүлөбүз тартиптүү, уютно дегенде, ушундай бактылуу. Дин менен бактылык мен исламдан таптым. Алла разы болсун.